Тажикстанда 1992 жылы башталып 5 жыл бою болгон жарандык согушту басууга Кыргызстандын салымы зор болгон. Өлкөнүн ошол кездеги президенти Аскар Акаев, кыргыз саясатчылары, дипломаттары, аскердик чалгындоо кызматынын офицерлери жана тынчтык орнотуучу батальондун аскерлери элдештирүү аракетин көрүшкөн. Мындан тышкары расмий Бишкек ошол убакта Кыргызстанда экономика начар болуп, азык-түлүк жетишсиздигине карабастан Тажикстанга саясий, гуманитардык жана моралдык чоң колдоо көрсөткөн. Азап чеккен тажик элине тонналаган буудай жөнөтүп, электр энергиясы менен бекер камсыздап турушкан. Ал жактан келген миңдеген качкындарга башпаанек берилген. Жардам он берип атат. Он онча мынча күрүч, май. Күздө Баткенден эчке алып келип беришти. Эскерте кетсек, Советтер Союзу урагандан кийин эле 1992 жылы расмий дүйшөмбүгө каршы оппозиция чыккан. Тажик интеллигенциясынын басымдуу бөлүгү жана диний радикалдар канаты бир уюмга биригип, бийликтеги коммунисттик партия менен тирешүүсү башталып, жарандык согушка алып келген. Бириккен тажик оппозициясынын башында Саид Абдулла Нури турган. Согуш башталганда эле СССРдин мамлекеттик коопсуздук комитетинин ардагери Жумабек Асанкулов башында турган Тажикстандагы кырдаал боюнча топ түзүлүп, Эрик Асаналиев Тажикстанга элчи болгон. Ал айгышкан эки тарапты кантип элдештирүү боюнча кеңештерин айтып турган. Тажикстандагы тынчтыкты орнотуу боюнча сүйлөшүүлөргө ошол убактагы Кыргызстандын вице-президенти Феликс Кулов да активдүү катышкан. В 1992 году здесь проходила межпарламентская ассамблея. 1992 жылы парламенттер аралык ассамблея болгон. Мен вице-президент элем. Анда Эмомали Рахмон Тажикстанда депутат эле. Ал Тажикстанда оор абал жаралганын, тирешүү башталганын билдирди. Мен бул тууралуу президент Аскар Акаевга кабарладым. Ал мени ал жака учуп барып, гуманитардык жардам уюштуруу жагын тапшырды. Кийинчерээк Тажикстанда 8 жолу болдум. Мени тынчтык орнотуу боюнча миссиясына киргизишти. Ал жакта биз баардык жактар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк. Согуш болуп, Тажикстандын межлисиндеги депутаттардын баары чачырап кетишкен экен. Аларды чогулттук. Биринчи сессиясы өтүп, Эмомали Рахмон Тажикстандын жогорку советинин төрагасы болуп шайланды. Анан эки тараптуу илдештирүү Бишкекте жүрдү. Башкача айтканда, Тажикстандагы кырдаалды турукташтырууга Кыргызстандын салымы чоң болду. Тажикстандагы жарандык согушту токтотуш үчүн расмий Москва, Бишкек, Алматы жана Ташкент өлкөгө тынчтык орнотуучу аскерлерди киргизүү тууралуу өтүнүч менен Бириккен Улуттар уюмуна кайрылган. Бирок уюм буга макул болгон эмес. Каршылашкан эки тарап 1994-1997 жылдары Москва, Алматы, Исламабад, Ашхабад, Тегеран, Мешхед жана Ооганстанда жолугуп, бийлик бөлүшүүдө бир пикирге келе алышкан эмес. 1995 жылы Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмонго Бишкекте бириккен тажик оппозициясы менен элдешүү жөнүндө сүйлөшүүлөрдү өткөрүүнү сунуштады. Бир жылдан кийин Тажикстандын башчысы Эмомали Рахмондун өтүнүчү боюнча аталган өлкөгө расмий иш сапары менен бардым. Кыргыз Республикасынын делегациясынын коопсуздугун генерал Асанкуловдун тайпасы камсыздаган. Бүгүнкү күндө муну ачыктай берсек болот. Расмий иш сапарга чейин Жумабек Асанкулович жана анын тайпасы тажик оппозициясы менен сүйлөшүп, булардан ок чыгарбоо тууралуу кепилдигин алган. Рахмон Тажикстанга келгениме абдан сүйүнүп, баардык жерде мени коштоп жүрдү. Иш сапарыбыз тажик элинин руханий жактан жаңыдан жаралуусуна чоң дем берди. Мен дүйшөмбүгө барып келгенден кийин постсоветтик аймактагы башка мамлекет башчылары Тажикстанга бара баштады. Жогоруда аталган факторлор 1997 жылы 16-18 майда Бишкекте өткөн сүйлөшүүлөрдө өз жемишин берип, тирешкен эки тараптын элдешүүсүнө алып келди. Маалыматтарга таянсак, 1997 жылы 13 майда Эмомали Рахмон Бишкекке командасы менен учуп келген. Андан кийин бириккен тажик оппозициясынын лидери Саид Абдулла Нури, Ходжи Акбар Тураджонзада үзөңгүлөштөр менен келишкен. Сүйлөшүүлөр башталып 4 күн дегенде 18 майда эки тарап саясий маселелер жөнүндө протоколго кол койгон. Бул Бишкектеги сүйлөшүүнүн башкы жетишкендиги болчу дешет адистер. Протоколдун негизинде дүйшөмбү менен бириккен тажик оппозициясы Москвада тынчтык жөнүндө келишимге кол коюшканы белгилүү. 1997 жылдын июнь айынын аягында дүйшөмбүдөн Эмомали Рахмон менен Саид Абдулла Нури биргелешип жазган алкыш каты келген. Бул катта 1992 жылдан баштап Кыргызстан Тажикстанга саясий, экономикалык, гуманитардык жана моралдык көмөк көрсөткөнү үчүн ыраазычылыгын билдиришкен. Мындан тышкары Бишкектеги сүйлөшүү расмий дүйшөмбү менен бириккен тажик оппозициясынын ортосундагы чейилишкен башкы саясий маселелерди чечүүдө чоң роль ойноду деп Рахмон менен Нури баса белгилешкен. Бирок Эмомали Рахмон
Кыргызстан 30 жыл мурда тажик мамлекеттүүлүгү үчүн эң оор мезгилде. Ал жакта жарандык согуш жүрүп жаткан кезде тажик элине саясий, моралдык жана гуманитардык жактан эң чоң жардам жана колдоо көрсөткөн Кыргызстан жана кыргыз эли болгонун унуткан экен деп жазып чыккан Аскар Акаев. Маалыматтар боюнча 1992-1997 жылдары кандуу тирешүүдө Тажикстан 300 миңге жакын жарандан ажыраган. Эгер Кыргызстан ортого түшүп элдештирбесе, жарандык согушта дагы канча тургундун жаны кыйылып кетиши мүмкүн эле. Уважаемый Аскар Акаевич, уважаемый специальный представитель Генерального секретаря ООН господин Герт Дитрих Мерем, уважаемые представители стран наблюдатели, уважаемые соотечественники, дамы и господа. Прежде всего хотел бы выразить мою искреннюю признательность лично вам, Аскар Акаевич, и в вашем лице всему братскому народу Кыргызстана за предоставленную нам возможность провести сегодняшнюю встречу, нашу встречу в гостеприимном Бишкеке. Наши народы связывают не только общность границ, но и исчисляемые столетиями исторические, культурные и духовные связи. Возможно, это и является объяснением того, что руководство Кыргызстана еще в 1992 году изначально проявило искреннюю заинтересованность в политическом разрешении наших проблем, первым направило в Таджикистан свою миротворческую делегацию. Хотел бы отметить, что руководство Кыргызстана всегда отличало взвешенность и доброжелательность в подходе к таджикской проблеме. Уважаемые друзья, межтаджикские переговоры подходят к заключительному этапу восстановления мира, стабильности и гражданского согласия на многострадальной таджикской земле. Последние месяцы в результате политической воли и гибкости, проявленной сторонами на встречах в Москве, Холсте, Тегеране и Мешхеде, наметился ощутимый прогресс на межтаджикских переговорах. Главным реальным достижением всего этого является сохраняющееся вот уже более 5 месяцев состояние перемирия в бывших зонах вооруженного противостояния. Подписаны наиболее важные документы, в числе которых протокол по военным вопросам и положение о комиссии по национальному примирению, которое призвано реализовать договоренности, достигнутые в ходе межтаджикского диалога, способствовать созданию атмосферы доверия и взаимопрощения, налаживанию широкого диалога различных политических сил страны в интересах восстановления и укрепления гражданского согласия в Таджикистане. Народ Таджикистана увидел в этих документах реальную возможность осуществления своих надежд на мирную жизнь для созидательного труда во имя строительства нового суверенного Таджикистана. Сегодня все уже осознают, что мирному диалогу нет альтернативы. Поэтому мы прибыли в Бишкек с твердым намерением преодолеть оставшиеся разногласия во имя высших интересов народов Таджикистана, их стремление к консолидации, возрождению и процветанию своей Родины. Надеемся, что ради этих высоких целей нам удалось сохранить атмосферу доверия и взаимопонимания, которая установилась в диалоге с нашими соотечественниками, и на этой почве найти пути компромиссного решения оставшихся вопросов.
И сегодня, благодаря нашей общей твердой воле, при активном содействии моего брата Аскара Акаевича, президента Кыргызской республики, и больших посреднических усилий спецпредставителя ООН господина Мерема, нам удалось подписать два важных документа. Это Бишкекский меморандум и протокол по политическим вопросам. Подписанные этих документов мы рассматриваем как существенный прорыв на завершающем этапе межтаджикского переговорного процесса. Мы очень близки к своей благородной цели. Осталось лишь сделать еще один шаг ради спокойствия своей страны. Уверен, что наша встреча в этом прекрасном зеленом городе Бишкеке ускорит начало деятельности комиссии по национальному примирению. В заключение хотел бы еще раз выразить искреннюю благодарность глубокоуважаемому Аскару Акаевичу, специальному представителю генерального секретаря ООН господину Дитриху Мерему, представителям стран-наблюдателей на межтаджикских переговорах за их моральную поддержку и усилия, направленные на скорейшее достижение мира и стабильности на многострадальной таджикской земле. Спасибо. Спасибо огромное вам.